Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Тез базар KG YouTube каналы. Урматтуу мекендештер, шашлык сезонуну ачык деп жарыялайбыз. Эгер сиздер досторуңуздар менен, туугандын уруктар менен, эгер сиз кайсыл жерде шашлык өткөрүүнү билбей жаткан болсоңуз, Тез базар YouTube каналы дайыма көрсөтөт. Жаңы жаңылыктардан жана ошондой эле такталган, сакталган маалыматтардан айтып турабыз. Ошол себептен катталып, лайктан басып, достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Жана ошондой эле артымда турган могул Яндекс Про'нун BMW менен Мерседеси менен буюрса мен сиздерге полный көрсөтүп берем, канча сиденье отура турган жер бар жана кайсыл жер. Азыркы учурда турган жерибиз метро Борисова, мынакей. Метро Борисованын экинчи выходунан чыгасыздар. Азыр дальше мен сиздерге көрсөтө кетем. Жана ошондой эле лайктан башты унутпайбыз достор. Катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Мынакей урматтуу достор, метро Борисованын экинчи выходунан чыгасыздар. Чыкканда эле оңго бурулуп, могул жерден ушул жак карап кете бересиздер. Ушул жак карап кете берсеңиздер, ушул пешоход менен тууру кете бересиздер. Fossa en la montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fossa en la montagna alla sombra del. Мынакей урматтуу мекендештер, эгер сиздер достор менен келген болсоңуздар, шашлык бышканча могул поляда футбол ойносоңуздар болот, жана ошондой эле волейбол ойносоңуздар болот. Мынакей адамдар ойношот. Азыр анда бул жагына дальше көрсөтүп кете беребиз. Мынакей достор, уже оңго бурулганда могул жакта чоң зданияны көрөсүздөр. Ошол зданияга карап ориентировканы ала бересиздер. Мынакей урматтуу достор, азыр пешеходдо турабыз. Пешеходдо турганда эле бул жагынан өтсөңүздөр болот, жана ошондой эле бул жагынан өтсөңүздөр болот. Бул жер орто жагы, бул жагы уже конечный жагы. Азыр Москва река жака өтөбүз. Ошол жака өтүп көрөбүз. Самокатчылар баары келишип атат. Эс алышып жүрүшөт. Мынакей урматтуу достор, светофордон өттүк. Өткөндө мен могул жагынан карап кеттим азыр. Бул жерден бул жак карап жол тартабыз. Мынакей урматтуу достор, кирсеңиздер уже природа, лес, оңго окшогон внедорожниктер дагы смело айдап өтүп кете берет экен. Местныйлар окшойт. Мынакей, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Аба таза, салкын. Бүгүн погода пасмурная болуп атат, оштукча айтканда күн-бүркө болуп атат. Дайым шашлыкка келгенде өзү негизи плед алып алыш керек. Москванын погодасы менен сүйүүсүнө ишенбе дейт. Ошол себептен на всякий случай алып алганыңыздар жакшы болот. Мынакей урматтуу достор, бул жагы Москва река. Бул жерде детский площадка бар, отуруп эс алып көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле азыр биз бул жагына карап кетебиз. Бул жагы только гулять эткени жана самокат алып алсаңыздар сонун болот экен. Самокатта мощный болот экен. Москва река менен кете бересиздер. Жай болуп өздөрү сонун эс алып отургандар деле бар экен. Жашоосуна өзү коюп
Мен чисто өзім понтумду урам дегендер ушул жерде экен. Өзім курсаган тойсо болду, өзүмдүкү болсо болду. Жана ошондой эле бул жака романтикага да келсеңиздер болот экен. Суу азайып кеткени чындыгында билинет экен, мынакей Москва река. Бирок суу канчалык азайганын көрсөңүздөр болот экен. Могул жактарда эле суу болгон экен. Мынакей жүрүшөт. Романтикалар салам айтышат. Катталып лайктан баспауга дейт. Могул жерде камыштар бар экен. Камыш салынгандар келсеңиздер болот экен. Москва рекадан жана ошондой эле камышта коко деген нерсе бар. Ошону көрсөңөр деле болот экен. Ана жакта коко деген нерсени ойношуп жүрөт жаштар. Баарын түтөтүп, өргөтүп, теюп. Сенсер болот. Могул жерге корабль келет. Жанагындай яхта, мындай чакында не дейт эле? Яхта келет. Ушул жерден адамдарды алып Москва реканы айландырып берет. Бирок азыр суу ушунчалык аз экен, бирок жок экен алар. Ошолорду да сиздерге көрсөтүп берейин деген. Мынакей. Ушул жерден алып кетет. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. Эгер чындыгында Москванын суицидиден тажаган болсоңуздар, урматтуу мекендештер, могул жерде 3 версияны айта алам сиздерге. Кааласаңыздар моинтип Москва реканы айлансаңыздар болот экен. Мынакей. Сопровождение менен алып кетет. Кааласаңыздар моинтип балык тутсаңыздар болот экен. Же болбосо моинтип шашлык кыласыздар. Кааласаңыздар скамейкада отура бересиздер. Мынакей. Ар ким өзүнүн иши менен алек. Мен да өзүм менен ишим менен алек болоюн дагы дальше тартып кете берейин. Ар ким өзүнүн ишин кылган жакшы негизи. Мынакей урматтуу мекендештер, сиздерге көрсөтө турган нерсе бул ушундай жер. Бак, келсеңиздер эмнелер бар? Сразу эле айта кетейли. Отурганы скамейка бар. Жана ошондой эле шашлыкты коюп жегени столдору даяр. Жана ошондой эле мангалдары даяр. Самый главный сиздерден шишкебек дейби эле, не дейт эле? Так, такой ийнеси бар го. Ошол ийнеси керек болот. Калган уголь керек болот. Жана ошондой эле мусорный пакеттер менен баары даяр. Ушул жерге көмүрдү алып келесиздер дагы, шашлыкты коюп, бул жакта тамак ичип, шашлыкты жеп, өзүңүздөрдүн
выходной күнүңүздөрдү өткөрө бересиздер. Урматтуу мекендештер, айта кетчү нерсе, самый главный дагы бирден лайктан басабыз, катталабыз, достор менен бөлүшөбүз. Өзүңүздөрдүн досторуңуздар менен келип ушундай жакшы жерде өзүңүздөрдүн выходноюңуздарды өткөрсөңүздөр болот. Бирок азыр чындыгында айтканда бул жер 3 километрден деле алыс окшойт. Биз уже канча жүрүп келдик, уже аягына чыктык десек болот. Примерно 2,5-3 километр жүрүп койдук. Ошол 2,5-3 километрдин ичинде 28 ушундай беседочный месталар бар. Жарымы ачык ушундай, жана көрсөткөндөй. Жарымы мындай жабылган. Жабылгандары те башында оң жагын Борисово прудудан келип атканда сол жагына карап басасыздар, ошол жак закрытый. Жанагындай кабинкага окшош. Открытыйга келем десеңиздер деле ошол 28 штук бар. Метро Борисово экинчи выходынан чыкканда пруды Борисово деп Яндекс картага деле терсеңиздер болот. Анан өзүм айтып кеткендей эле бул жер өтө сонун жер, урматтуу мекендештер. Көрсөңүздөр болот, караңыздар, природа бар, Москва река бар, өтө сонун. Бул жерге келип кечинде шашлык кылсаңыздар деле болот. Уруксат берилген бул жерде. 24 саат 24/7 дегендей эле келип эс алып кетсеңиздер боло берет. Мынакей урматтуу достор, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, жакта шашлыкты кылышып атат. Ушундайдан 27 стол бар. Желательно эртерээк келсеңиздер болот. Тиги жер уже закрытый. Азыр ал жерге өтөбүз. Ал жерди да көрсөтүп берем. Ошол өзүңүздүн продуктыңыздар менен келип мангалды албай эле коесуздар, бирок ийнелерин алып аласыздар обязательно. Анда эмесе биз дальше улантабыз өзүбүздүн жолдо. Кыргыз качан артка кайтчу эле. Көзү бурулуп алып алдыга карап кете берет дейт го. Ошол биз дагы бурулуп алайлы дагы, алдыга карап кете берели. Биз эч качан артка кеткен эмеспиз. Биз просто бурулуп алабыз да кайра кете беребиз алдыга. Так, закрытый помещение жагына өтөлү. Мынакей урматтуу достор, биз канча жүрүп келдик, бирок велосипедде деле жарышсаңыздар болот экен. Көп жүрүп келдик өзү. Бирок дальше уланып атат. Могул жерден дальше кете берет экенсиң. Просто Москва река жагында жол жок экен, пешеход. Калган жагында бар экен. Могул жерге чыгайын десем чыга албайт экен, бирок азыр могуну түшүрүп турабыз. Мерси түшүрөбүз. Яндекс чындыгында өтө бардык нерсени комфорт кылган, бирок монополист. Ошол эле. Көп нерсени алып койду. Мынакей урматтуу достор, закрытый помещениясы примерно ошондой болот, бирок могул жактарда закрытый чоңураак жерлери ал өйдөсүндө. Ал жака жетиш үчүн көп жүрүп алат экенмин. Ошол себептен мен бул жагына жол алып алыпмын. Ал жагага жетсек деле көрсөтөм. Мынакей көрсөңүздөр болот, бул жагда мангал, өзүңүздөр көргөндөй эле. Мангал болуп атат, уже бул жерде бире шашлык кылып кетиптир. Эгер продукталарды кайсыл жерден алам десеңиздер, ушул эле жерде, могул жерде пятерочка бар. Ушул домдун астында. Пятерочка бар, бул жакта дагы магазиндер бар. Ушул жерлерге келип алсаңыздар болот. Жана ошондой эле могул газондо деле разрешено волейбол ойногону. Волейбол ойноп же төшөк өзүңүздөр менен матрастарды алып келип могул жерде чай ичсеңиздер деле болот. Жана ошондой мондай каптарлар менен жүрсөңүздөр деле болот. Аке. Же мончип лыжа тепсеңиздер болот. Мен азыр дальше көрсөтүп кетем. Сейилдей турган жер экен, суицид болгондор. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Мынакей урматтуу достор, могул жагы азыр мен сиздерге көрсөтөм, закрытый жактары. Мынакей урматтуу достор, бул жагы открытый, Москва реканын алды. Кааласаңыздар мындай закрытыйлары бар. Даже бунан да эле башкача закрытыйлар бар, мына чекеден тизилген. 1, 2, 3, 4 дальше кеткен.
ошондой жерлер бар. Келсеңиздер болот. Азыр биз бул жакка кетип берели. 2 күн кечкирип жатат. Cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Азыркы учурда мындай жерлер, открытый жерлер өтө бош экен. Азыр негизи закрытый деле бош экен. Бирок эртерээк келип алып койсоңуздар өзүңүздөргө жакшы. Questo è il fiore del partigiano muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Урматтуу мекендештер, жана ошондой эле айта кетчү нерсе, мындай био туалет дейби, ушундай нерселер дагы бар. Бирок желательно бул жака кирбейли, торговый центрге барсаңыздар болот. Бунун ичи күн ысыганда өзүңүздөр билесиздер кандай сонун болуп калат. Ошол себептен желательно тиги жерде торговый центр бар, ошол жерге кирсеңиздер деле болот. Ал жакта уборный бесплатный. Ciao, 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 esta mañana me he levantado y he de Өзүңүздөр көргөндөй эле, мынакей бош беседкалар көп, мангалдары бар. partigiano, me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao. Мынакей урматтуу достор, Бабушкинская метроға келсеңиздер, парикмахерскаябыз бар. Ошол жерге келип, чачыңыздарды алдырып, өзүңүздөрдүн чачыңыздарды алдырганча кайрымдуулукка да себепкер болуп кетсеңиздер болот. Ал парикмахерскаянын өзгөчөлүгү 20% кайрымдуулукка жана мекендин өнүгүүсүнө жумшалат. Метро Бабушкинскаяда жайгашкан, 4-выходунан чыкканда эле метродон 1 минут урматтуу достор. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia. Мынакей урматтуу мекендештер, мен сиздерге Борисово пруду деген шашылышный зонаны көрсөтө кеттим. Бул жерде жалпысынан 48 отура турган месталар бар. Мындайча айткан, мындай жерлер бар. Мангалы менен, отура турган жери менен жалпысынан 48 места бар. Ошолордун 20сы беседка, бул закрытый, жана мен өзүм көрсөтүп кеткендей эле. Ошонун 28-и ушундай открытый, ачык асмандагы месталар. Ошону деле эске алсаңыздар болот. Анан сырткары Москва шаарында болгону 6 шашылышный зона бар. Ошолордун бирини мен Борисово прудуну көрсөттүм. Анда эмес урматтуу мекендештер, лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Жана ошондой эле достор менен, тууган уруктар менен келип, ушул жерде өзүңүздөр Москванын погодасына дагы ишенбегиле дагы өзүңүздөр менен плед алып, мындай ысыгыраак бир нерселерди алып, ысык чайды дагы ала келсеңиздер болот, урматтуу мекендештер. Бүгүн деле погода сонун көрсөтө эле, бирок тилекке каршы Москванын сүйүүсү менен погодасына ишенбедик. Ошол себептен бүгүн күн пасмурная болуп калды. Күн бүркө. Баарыңыздарга ийгилик, буйруса кийинки чыгарылыштарды, кийинки жаңы шашылышный зоналарды көрсөтө кетем.